Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu анху риваят келтирген хадисте дагы бар. Таргиб ва тархибте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга бир жолу мындай деди. Ала уаллимукум ал-калимат. Мен силерге ушундай бир дуаларды, калималарды, зикирлерди үйрөтөйүнбү дейт. Муса пайгамбар Бани Исраил менен ушу суудан өтүп баратканда ошону окуган экен. Муса пайгамбар Бани Исраил менен Фираундан качып, Алла Таалам ушу деңизди көпүрө кылып, кургак кылып, ошо өтүп атканда ошону айткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар айтты: "Бала я Расулаллах, айтыңыз сөзсүз" депчи. Пайгамбарыбыз айтты: "Кулу", мындай деп айткыла. Аллахумма лакал хамд ва илайкал муштака ва антал мустаан ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алийил азим, илля биллахил азим. Ушуну Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu anh айтат: "Мен пайгамбардан уккандан бери таштаган эмесмин" дейт ушу дуаны. Демек иншалла биз тилибизди көбүрөөк Куран окуганга, зикир кылганга, жакшы сөздү айтканга адатка алып келейли, аракет кылайлы. Мага ар дайым түшүмө бийиктик кире берет. Кулап кетейин деп эле же чыга албай, же түшө албай кыйнала берем. Лестницалар көбүнчө бийик болгон жерлерден чочуп ойгонуп кетем. Турсам ыйлап калган болом. Бул кичинемден бери болуп келет. Эмне кылса болот? Өзүм намаз окуйм, дарат менен жүрөм. Жооп берип коюңузчу, ушул убакка чейин эч кимге айта албай келдим. Эчтеке эмес, сиз чочулай турган нерсе эмес, сүннөткө бекем болуңуз. Жатаарда сөзсүз дуаларды окуп жатыңыз. Анан көбүрөөк истигфар кылыңыз, Кудай кааласа баары жакшы болот. Истигфар деген Алла Тааладан кечирим суроо. Алла Таалам ким ман лазимал истигфар, пайгамбарыбыз айткан го, ким истигфарды бекем кармаса, Алла субхана ва таала ар бир кыжалат болгондон ошо кыжалатты курсанчылыкка айлантырып коет. Түшүңүздө, өңүңүздө кыжалатпы, ал айырмасы жок. Алла Таалам ошону курсанчылыкка, кубанычка, коркконду коркпогонго айлантырып коет.